Дүйнөдө сырга толгон көптөгөн жерлер бар. Бирок 51 аймак алардын эң сырдуу, эң табышмактуусу. Бул жерде эмне жашырылат? Башка планеталыктарбы? Же бул жөн гана элдин фантазиясыбы? Келгиле, бул теманын табышмагын бирге ачып көрөлү. 51 аймак АКШнын Невада штатында жайгашкан жана расмий түрдө аскердик сыноо базасы катары белгилүү. Анын тарыхы 1950-жылдардан башталган. Бул жерде жаңы учактар жана аскердик технологиялар сыноодон өтөт. Бирок анын жашырундугу адамдарды ар кандай теорияларга түрттү. Бул жерде сырдуу калган анын айланасындагы конспирациялык теориялар 1989-жылы Боб Лазер деген инженер бул жерде башка планетадан келген кемелерди изилдөө жүргүзүлгөнүн айтып чыккан. Анын айтымында алар башка планеталык технологияны колдонуп, адамзат технологиясын өнүктүрүүгө аракет кылышкан. Айрым күбөлөр чөлдө белгисиз учуучу объектилерди ЛНОну көргөнүн айтышат. Бул чындыкпы же адамдардын элестетүүсүбү? 51 аймакка кирүү катуу көзөмөлдө. Жада калса ал жакка жакындоого болбойт. Бул эмне үчүн ушунча сырдуу? Бул суроонун айынан 2019-жылы миңдеген адамдар 51 аймакка кирүүгө аракет кылышкан. Бирок, албетте, алар бул максатына жетишкен эмес. Көпчүлүк эксперттердин ою боюнча, 51 аймак чындыгында башка планеталыктарга эмес, жаңы учактар менен куралдарды сыноо үчүн колдонулат. Бирок бул версия элдин кызыгуусун басамдата алган жок. 51 аймактын табышмагын ачуу адамзат үчүн алигиче чоң сыр бойдон калууда. Бул жерде башка планеталыктар барбы? Же жөн гана биздин кыял дүйнөбүздүн туунусубу? Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Оюңузду комментарийга пикириңизди жазыңыз. НЛОлор тууралуу алгачкы билдирүүлөр Розуэллге чейин эле болгон. Байыркы Египеттин жазмаларында жана 1561-жылы Германияда ал асмандагы белгисиз жарыктарды сүрөттөгөн баяндар бар. 1800-жылдарда көптөгөн адамдар асманда жаркыраган объектилерди көргөнүн айтышкан. 1947-жылдагы Розуэлл окуясы жана башка тарыхый фактылар НЛО темасын дүйнөгө тааныткан. Башка планеталыктар чын эле барбы? Же бул сизге белгисиз табият кубулушпу? Бул суроолор алигече сыр бойдон калууда. Сиз кандай ойлойсуз? Оюңузду комментарийга жазыңыз. Бул чын эле барбы? Сиздин оюңузча кандай? Whoa!